Пандемияда жарандардын ден соолугуна өзгөчө маани берүү медициналык кызматкерлердин артыкчылыктуу багыты болуш керек. Бир дагы бейтапка квалификациялуу жардам берилбей калбашы шарт. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов өлкөдөгү медициналык мекемелердин жетекчилери менен жолугушкан учурда билдирди. Темага кабарчыбыз Салабат Эркетаева токтолот. Азыр коронавирус инфекциясын жуктургандардын саны кайра көбөйүп жатат. Ошондуктан медицина тармагы ар кандай кырдаалга даяр турушу керек. Бул үчүн тез жардам кызматы башка саламаттык сактоо уюмдары менен бирге өз ара кызматташууну жакшыртуу керек. Бул багытта автоматташтырылган картанын натыйжалуу иштешин камсыз кылуу зарыл. Системанын негизинде тез жардам станциясынын диспетчерлери онлайн режиминде кайсыл ооруканадагы бөлүмдөрдү карап, канча керебет бар экендигин так билиш керек. Ошондо тез жардам тобу бейтапты кайсыл жерге жаткырууга боло тургандыгын так билишет. Ар бир диспетчер бригаданын жетекчиси менен сүйлөшкөндө чечим кабыл ала турган болуш керек. Ошол системанын негизинде ачып карады, диагнозун айтты. Ушул профилдеги кайсыл больницалар иштейт бүгүнкү күндө. Компьютерден ачып көргөндө эле көрөт. Так, инфекционный больницада бүгүн 13 место бар экен. Бунун диагнозуна туура келе турган. Инфекционный бул жакта учуп туруш керек жана буйруктун алдында. Скорый помощьтун врачынын же болсо ошонун диспетчерлоо чечими ар бир больница менен больницанын жетекчилигинде беспрекословно аткарылыш керек. Бул үчүн ооруканалардын жетекчилери дарыланып чыккан жана жаңы жаткырылган бейтаптар орундар боюнча маалыматтарды бирдиктүү базага жайгаштырып турууга милдеттүү. Ал эми тез жардам кызматындагы диспетчер ишин так билиши зарыл. Канчалык деңгээлде бизде жанагы колено звено азая турган болсо ошончолук тезирээк оператив чечкенге мүмкүнчүлүк болот. Ушул маселени чечишиңиздер керек. Бул 1-2 күндүн ичинде. Негизги маселе элди бүгүнкү күндө татыктуу медициналык кызмат менен камсыздоо. Бирок жанагы оорулууга барбаса дагы ошо менен түздөн түз постоянно байланышта болуп турса, бул дагы өтө жеңилдетет жумушту. Организация работы диспетчеров должно быть совсем по-другому. Не так, как сейчас. Өкмөт башчы учурда коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү саламаттык сактоо тутумунун негизги милдети болуп саналарын кошумчалады. Ковид жана вспышка учурунда иштөө режимдерди бир аз өзгөртөбүз. Сен бул справканы алып кел, анан бул справканы жок экен, мен кабыл ала албайм деген болбойт. Айттыкпы, сен фаланчанчы больница ковидке каршы иштейсиң дей турган болсок, справкасы бары келет, справкасы жогу келет, ар кандай келет. Кайсыл деңгээлден баштап кабыл аламын? Подозрение менен кабыл алышым керекпи, алышым керек. Подозрение боло турган болсо мен кайсыл жакка жаткырам? Коридордун башынан аягына чейин же болсо этажды өзүнчө мындай сектор кылып бөлүп койсоңуздар да болот деп ойлойм да. Менин профилим бул эмес деген маселе болбош керек. Премьер-министр Саламаттык сактоо министрлигине Бишкек шаардык медициналык мекемелеринин биринде көп тармактуу күнү-түнү иш алып барган медициналык тез жардам станциясынын ооруканасын түзүүнү тапшырды. Анда бейтапка ыкчам тартипте көмөк көрсөтүп, дартын аныктап, андан соң тармактык мекемеге жөнөтүү тапшырды. Бул маселе чечилгиче ар бир медициналык мекемеде кабыл алуу бөлүмүн ыкчам тартипте ачууну жана аны тийиштүү сандагы адистер менен камсыздоо тапшырмасын берди. Салабат Эркетаева, Иният Эргешова, ЛТР, Бишкек.